Кудайдын чакырыгы 24-июль. Асман менен жер жок болуп кетет. Менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Ал күндү же ал саатты эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да, уул да билбейт. Бир гана Ата билет. Байкагыла, сергек болгула, сыйынгыла. Анткени ал убакыттын качан келерин билбейсиңер. Бул жолго чыгаарда үй жайын калтырып, кулдарына бийлик берип, ар бирине өзүнчө иш тапшырган, дарбаза кайтаруучуга болсо сак болууну буйруган үй ээсине окшош. Ошондуктан сергек болгула. Анткени үйдүн ээси качан келерин, кечиндеби, түн ортосундабы, короз кыйкырган маалдабы, таң аткандабы билбейсиңер. Ал күтүлбөгөн убакта силер уктап жатканда келип калбасын. Силерге айтып жатканым баарына тиешелүү. Сергек болгула. Сергек болбой калуу. Бул Кудайдан оюбузду буруп, башка нерселерге алаксыгандык. Биз Ыйса Машаяктын экинчи жолу келишин күтүп жатабыз. Ошондуктан башкаларга окшоп уктабайлы. Тескерисинче, сергек жана эстүү бололу. Руханий уйку бул ишеним менен байланыштуу нерсенин баарына, жандын куткарылуусуна көңүл коштук. Уктап жаткан адам айланасында болуп жаткан нерсеге реакция кылбайт. Ошондуктан бир туугандар, көздөрүбүз ачык болсун. Теңирдин эскертүү сөздөрүнө маани бербей, ойгонбогон адам үчүн Ыйсанын экинчи келиши өтө коркунучтуу болот.